Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өзгөчө майрамдык маанай. Китеп ордосунда музыканын укулуктуу ыргактары жаңырып, сахна чеберлери чогулган. Мындай салтанат театр жана кинодо мыкты ролдорду жараткан, ырлары эл ичинде ырдалып, классикага айланган көп кырдуу талант Нурканбек Турсунбаевдин 80 жаш кутман курагына арналган. Бул киши негизинен бир гана ошо биздин Улуттук академиялык драма театрда өтө мына ошол жылдан ушул күнгө чейин 80ге чыккан иштеп атат. Кыргыздын бир топ залкарлары менен бирге иштешти. Анан дагы бир өзгөчө салымы ошо бир тууган карындашы Таттыбү Турсунбаеванын мурастарын даңазалоо, анын жайылтуу боюнча дагы абдан биздин маданиятыбызга өтө чоң мындай бир салымын кошуп, бүгүнкү күндө биздин аксакалдарыбыздын бири. Нурканбек Турсунбаев 1940 жылы 15 июлда Жумгал районуна караштуу Чаек айылында туулган. Кичинесинен чыгармачылыкка жакын чыйрак жигит райондо эмес, республикалык деңгээлде сынактарга катышып, элге таанылган. Сен акыйга жуаржат өкөңөрдү жаман жорук баштап бузулушту деп аксакалдар күнөөлөп жатышат. 1958 жылы Чаек орто мектебин ийгиликтүү аяктап, 1961 жылы кыргыз элинин сыймыгы болгон бир тууганы Таттыбү Турсунбаева менен Ташкенттеги Островский атындагы Көркөм театралдык институтунун драма жана кино актёру факультетине ийгиликтүү тапшырышкан. Чыгармачылык жолун карындашы Таттыбү менен Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында баштаган. Ошондон тарта Таттыбү Нурканбек Турсунбаевдердин кыргыз искусствосундагы өзгөчө жылдыздуу жолу башталган. Мен Нурканбек менен 79 жылдан баштап чоң иштешип калдым. Чыгармачылык жолуна көз сала турган болсок, Ташкенттеги театралдык окуу жайын бүтүрүп келгенден кийин бүгүнкү күнгө чейин жасаган эмгектери зор. Театрда жасаган ар бир образы, кинодо жараткан образдары убагында ушунчалык толкуган, чындыгын айтканда менин бактым, мен Нурканбек менен көп аралашып иштешип калдым, бир топ спектакльдерди чогуу ойношуп калдык, жанында чогуу жүрдүм. Көп нерсе үйрөндүм, талим тарбиясын алдым. Мейли спектакльде, мейли обон жаатында болобу да. Анан эң кызыгы ушул бүгүнкү күнгө чейин талбай иштеп келатканы да. Нурканбек Турсунбаев сахнада жана кинодо көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан мыкты ролдорду жараткан. Ошондой эле Куурчак театры үчүн 20дан ашык спектакльдерди жазган. Андан тышкары ал обончу композитор катары дагы жалпы журтка белгилүү. Түрдүү музыкалык аспаптарда кол ойноткон Турсунбаев 700дөн ашуун музыка жараткан. Мен мына бареки бүгүнкү архивтерди көрүп атып, таң калып атам. Бала кезимден ушуга чейин кантип чоңоюп, кантип кандай ийгиликтерге жеттим депчи. Мына байкап эле убакыттын закымы менен 80ге келип калыптырмын. Кээде ишенсем ишенбей турам 80ге. Эми кыргыз элиме кааларым биринчи ден соолук, экинчи ынтымак, биримдик. 80 жылдык юбилейге карата атайын илимий практикалык конференцияда уюштурулган. Ага кыргыз маданиятынын каймактары катышып, көп кырдуу талант жөнүндө тасма көрсөтүлүп, анын кыргыз искусствосундагы орду тууралуу докладдар окулду. Нурканбек Турсунбаев кандай мыкты жазуучу, публицист, сатирик болгон. Ошондой эле Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдык мааракесине карата Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында чоң майрамдык концерт болуп өттү. Ага актёрдун жакындары, маданият ишмерлери, бийлик өкүлдөрү келген. Көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси Нурканбек Турсунбаев 80 жашка чыкса да, алдыга койгон максаттары өтө көп. Андыктан чыгаан талантты юбилей менен куттуктап, ден соолук жана чыгармачылык эргүү каалайбыз. Мурат Жолукеев, Шаршенбек Акымбеков, СТВ.